koylar dagы mamleketlik bolчу. Çabandar mamleketlik hizmetker bolчу. Sovetlik doğruda jekemençik mülk çok degen dengelge düşürülüp ülkenin içindeki bardık mülk mamleketleştirilgende. Şöyle işgerler al gezde komersantlar, aferistler dep bunday başkaça görsetilgende Sovetlik doğru dengesi. Oşonun tasiri azırkıga çeyin ulanıp kelet. Eldin aң seziminde bu jekemençik mülkkө bolgon sый, jekemençik başkaru boyunca artıkçılıkları boyunca düşünüktür. Eldin aң seziminde teskeri kavlanıp kelet de. Dünya görgözüp atat. Eng kıyın, eng memmin degen өлkөdө dagı mamleket başkargan işkanalardın ar daim korrupsiyanın uygun aylanganına, effektivdүү başkarılbaganına, kadr sayasatının açık aykın bolboy tanışırık işke alıp kelүүgө aylanganına, el aralık ataandaştıkka çydabay oşol kompaniyaların bara bankrot bolgonun başka өлkөлөрдөн görüp kelip жатабыз. Oşol Amerikanı qarаңыздар, oşol Европаны, Aziyadagı önükkön өлkөлөрдү, men degen aldыңкы önükkön өлkөлөрдү карасаңыз, mamleketlik mülk жок эсе да. Алыска барбай эле жакын эле бир өрнөк көргөзөлү. Мына Казакстанда мындан 20 жыл мурун Самрук Казына деген улуттук холдинг түзүлгөн болчу. Канчалык алар либералдуу бир түзүлүш жаратканга аракет кылышкан, ал эмес Англиялык, Америкалык жетекчилерди алып келип, ошо мамлекеттик мүлктү башкартканга аракет кылганына карабастан, ушул чоң коррупциянын уюгуна айланып кеткен. Азыркы Казакстандын жаңы бийлиги ушул Самрук Казынаны дагы ачык айкын эл аралык тендерлер аркылуу ушул мүлктөрдү сатып баштады азыр Самрук Казынанын астындагы Казакстан. Sovetlik doğruda жашап калган биздин улуу муундун өкүлдөрү жакшы билет. Илгери ошо перестройка учурунда аябай көп кезектер бар эле. Көп нерсеге, дүкөндөргө, башка нерселерге. Мамлекет болгон жердин баарында кезектер бар эле. Азыр жеке сектор келди. Ал жерде түркүн товар бар, бирок кезек жок. Кардарга ыңгайлуулук бар. Кезек каерде бар, мамлекет болгон жерде бар. Паспорт алсаңыз кезек, жана мамлекеттик кызматтарды алган нерсени. Бүгүнкү күндө Европа өлкөлөрү, алдыңкы өлкөлөр ошо мамлекеттик кызматтарды дагы аутсорска берип, жеке менчик секторго берип, ал жердеги кезектерди да жок кылып атат. Мисалы үчүн бүгүн сиз Англияга виза алам десеңиз, Англиянын элчилигине же консулдугуна барбайсыз. Өзүнчө жеке менчик компания виза берет мамлекеттин атынан. Грузия азыр канча өнүктү, ошол эле биздей бир шартта болгон. Грузияда Саакашвили келип командасы менен ошол жерде бул менчиктештирүү саясатын жүргүзгөндө, ошол Саакашвилинин эң негизги кеңешчиси болгон Каха Бендукидзенин айткан сөзү бар. Биз намыстан башкасынын баарын сатышыбыз керек. Болбосо эртең намысыбызды сатып калабыз деген
атактуу сөзү бар да, ушул бул экономиканын эрежеси. Же намысыбызды сатабыз, же болбосо менчиктештирүүгө барышыбыз керек. Анткени мүлктөрдү эффективдүү башкаруу жеке сектордун колунан гана келет.